Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары. 23 майга алынган өлкөбүздөгү акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Кыргызстан менен Өзбекстан автоунааларды бирге чогулткан завод ачат. Кыргызстан менен Өзбекстан автоунааларды бирге чогулткан завод ачат. Завод тесттик режимде 28 майда ишке кирет. Бул тууралуу экономика жана соода министри Данияр Амангелдиев билдирди. Ишкана Чүй облусунун Сокулук районунда жайгашкан заводдо Chevrolet Deu жана Isuzu автомобилдерин чогултуу пландалган. 2023 жылы март айында автосанат менен Кыргызстандын ДТ техника жана Нур компаниялары ортосунда жеңил автоунааларды чогултуу боюнча кызматташуу келишими түзүлгөн. Мындан сырткары Кыргызстанда август айында Кытай менен биргеликте электромобилдерди чогултуучу завод ачылышы да күтүлүүдө. Урматтуу мекенде ширетмен тиркемеси жакшы мүмкүнчүлүктөрдү жарыялап жатат. Эгерде сизде ширетүү цехиңиз болуп, кайсы бир товарды өндүрүп келсеңиз, мындан ары ширетмен тиркемесине жайгаштырып, товарыңызды сатууга мүмкүнчүлүк ачылды. Ошондой эле курулуштарга жакшы ширетүүчүлөрдү ширетмен тиркемесинен табууга болот. Ал үчүн ширетмен тиркемесин Google Play'ден же App Store аркылуу жүктөп алып, регистрация кылып коюу жетиштүү болот. А эгерде автоунааңыз бузулуп, уста издеп жаткан болсоңуз, дал ошол ширетмен тиркемесинин иштөө принциптеринде эле автомен тиркемесин көчүрүп алып пайдалансаңыз болот. Автомен тиркемеси аркылуу автоунаа усталарын оңой тапканга, алардын түрлөрү же тажрыйбасына карап, автоунааңызды оңдотуп алсаңыз болот. Кененирээк маалыматтарды төмөндөгү Instagram баракчадан же сайт аркылуу таанышсаңыздар болот. Президент Камчыбек Ташиевдин чечкиндүү аракеттери менен тартип орноду. Бул тууралуу 23 майда жаңы кадам социалдык мобилизациялоо боюнча жалпы республикалык кеңешмеде президент Садыр Жапаров сөз сүйлөп жатып айтты. Азыркы күнү генерал Камчыбек Ташиевдин чечкиндүү аракеттери менен өлкөдө уюшкан кылмыштуулукту жоюу боюнча тартип орногонун көрүп билип турасыздар. Мындан ары мурункудай көрмөксөнгө салуу, билмексен болуу деген болбойт. Бандиттер тарабынан ар кандай опузалап акча талап кылуу аракеттери дароо мыйзам чегинде тергелет, жазаланат. Жеке ишкерлерди эле эмес, кайсы бир адамды коркутуу, үркүтүү, акча талап кылгандар дагы мыйзам чегинде эң катуу жазага тартылаарын дагы бир жолу эскерте кетейин деген президент Садыр Жапаров. 1, 2, 3. Анан ар бир региондо бүгүн райондо, айыл өкмөттөрдө ушул иш-чара жүрүп жатат. Жылда уланмакчы. Президент Садыр Жапаров тарабынан демелгеленген жалпы республикалык Жашыл Мурас бактыгы өнөктүгүн Кумтөр Голд компани быйыл дагы кызуу колдоого алды. Өнөктүктүн алкагында Кумтөрдүн колдоосу менен Каркыра жайлоосуна түп токой чарбасынын аймагындагы 300 гектар жерге ар кандай түрдөгү карагайдын, ак кайыңдын көчөттөрү отургузулду. Буга чейин компания кызматкерлери тарабынан Чүй облусунун жана Бишкек шаарынын бир канча жеринде миңдеген көчөттөр тигилген. Кумтөр ишканасы жаратылышка, табигатка өтө аяр мамиле кылып келет. Анан ушул сөзүбүздү иш менен далилдеп, биринчиден урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин жалпы республикалык Жашыл Мурас өнөктөгүнү ошону быйыл дагы биз Кумтөр ишканасы абдан жакшы колдоп келатабыз. Бүгүн мына ушул кереметтүү Каркыра жайлоосуна өзүңөр көрүп турган 300 гектар жерге Кумтөр тарабынан каржыланып 332.400 көчөт алынды. Бул карагайлардын мына морекиндей ак кайыңдардын ар кандай түрлөрү. Ушуну отургузуп жатабыз. Буюрса эми бул абдан жакшы токой болот деп ишенем. Кошумчалай кетсек, айлана чөйрөгө кам көрүү Кумтөр Голд компаниянын экологиялык саясатынын эң маанилүү бөлүгү. Бул багытта 2022 жылы август айында Токмок шаарында дөңгөлөктөрдү кайра иштетүү заводу ачылып, Жети Өгүздүн Саруу айылында желим заттарды кайра иштетүүчү цехке колдоо көрсөтүлгөн. Мындан тышкары жакынкы келечекте Кумтөр кен жайындагы калдык сактоочу жайды кайра иштетүү пландалууда. Ошондой эле кен жайында желим баштыктарды колдонууга толугу менен тыюу салынды. Үч баланын өмүрүн алган Ысык көлдөгү автокырсыктын чоо жайы. Ысык көл облустук милициясы түндө болгон жол кырсыгы тууралуу маалымат берди. Каргаша 23 майга караган түнү саат 01:00 чамасында Кызыл Өрүк айылынын күнчыгыш тарабындагы бурулушта болгон. Анда Mercedes-Benz үлгүсүндөгү автоунаа оодарылып кеткен. Ысык көл облустук жол коопсуздугун
камсыздоо кызматынын маалыматына караганда Кырсык Кызыл Өрүк айылынын күн чыгыш тарабында бурулушта болгон. Милиция айдоочу рулга ээ боло албай унаа жолдон чыгып ала салып кеткенин айткан. Жол кырсыгынан 3 адам эркек балдар көз жумган деп айтылат маалыматта. Буга чейин бул кырсыктын видеосу тараган. Анда автоунаа талкаланып калганын, жабыр тарткандар ар кайсы жерде жатканын көрүүгө болот. Күбөлөр каза болгондор болжол менен 12-14 жаштагы өспүрүмдөр экенин айтышкан. Бакиевдин президенттик төш белгиси 14 жылдан кийин тарых музейине тапшырылды. 2010 жылкы төңкөрүш учурундагы үйдөн президенттин төш белгисин алган жарананы улуттук тарых музейине тапшырды. Бул тууралуу маалыматты репортер Кейжиге Тынчтыкбек Аметов жана музейден ырасташты. Тынчтыкбек Аметов 18 май күнү музейдин жетекчилигине өткөрүп бергенин билдирди. Анын айтымында мурдагы президент Курманбек Бакиевге таандык төш белгини 2010 жылы төңкөрүш учурундагы үйдөн алган. Ал үйгө кирип барганда айнектекчеде кутучада президенттин төш белгиси турган экен, мен алып чөнтөккө салып койдум, дейт Тынчтыкбек Аметов. Ал төш белгини 14 жыл бою сунушталган чоң суммадагы акчага дагы саткан эмес. Мен 14 жыл бою сары майдай сактап жүрдүм. Көп киши сурап 5-10 миң доллар сунуштагандар болду. Ал алтын менен күмүштөн жасалган экен, сатпай койдум, дейт ал. Тынчтыкбек Аметов жакында Садыр Жапаров менен жолугуп төш белгини ага сунуштаган, президент аны тарых музейине өткөрүп берүүсүн суранган. Ал буга чейин жоопкерчиликтен коркуп төш белгини жашырып келгенин айтып, жаран 2005 жылдагы жана 2010 жылкы көтөрүлүштөргө активдүү катышканын белгилейт. Анын айтымында 2010 жылы форумдун алдында курал жана гранаталар таркатылган. Ошол автомат менен мен биринчилерден болуп ак үйдөгү президенттин бөлмөсүнө карай ок атканмын, дейт Тынчтыкбек Аметов. Белгиле кетсек, Курманбек Бакиевдин төш белгиси 2009 жылы алтын, күмүш, бриллиант менен кооздолуп жасалган. Анын так баасы айтылган эмес. Андан кийин 2013 жылы Роза Отунбаева дагы 1,5 жылдык кызматына киришип жатып төш белги жасаткан. Аныкы бриллиант эмес, бермет менен кооздолгон. Алмазбек Атамбаев, Сооронбай Жээнбеков, Садыр Жапаровго дагы төш белги жасалган. Сооронбай Жээнбековдун төш белгиси октябрь окуясында жоголуп кеткени кабарланган. Депутат Масалиев Мадумаров депутаттык макамынан ажыратыла элек. Адака Мадумаровго соттун чечими чыкты. Ал депутаттык макамынан ажырата элек, тизмеге кошуп койгула. Бул тууралуу депутат Исхак Масалиев билдирди. 22 майда Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунда Адака Мадумаровдун даттануусу канааттандырылды. Анда соттун өкүмүнө карата апелляциялык даттануунун мөөнөтү боюнча арыз каралган. Эми өкүмгө карата Бишкек шаардык сотуна даттануу менен кайрылганга укугубуз бар, деди жактоочу. Ушунча акча чогулуп калды, дагы 21 миң доллар чогулуп калса, мен баламды алып чыгат элем. 24 саат балам жанында отуруп, өзүм деле жүрөгүм болбой баратат. Ушу балам кичине отуруп, басып эметип кетсе деген үмүтүм чоң. Ушуну үйлөнтүп, ушунун балдарын жетелейин деген. Мен ишенем, мындан оор сыноолордон өттү балам. Дагы эле болсо күчтүү. Бул орунда жеңип чыгабыз, Аллахым буйруса. Ошо кыргыз эли менен дагы суранып кетем. Колуңуздардан келген жардамыңыздарды берип коюңуздар. Азыр биздин убактылуу Сбербанкыбыз блокко түшүп калып, азыр Тинькофф ачылды. Данияр С деп чыгат. Эм банкым болсо Чынаркүл М деп чыгат. Көз ачыктарды жарнамалоого тыюу салуу тууралуу мыйзам долбоору жогорку кеңеште колдоо тапты. Бүгүнкү жогорку кеңештин жыйынында жарнама жөнүндө мыйзам долбоору талкууланды. Мыйзам долбоорунун демилгечилери депутат Марлен Маматалиев, Бактыбек Чойбеков, Талайбек Масабиров, Айбек Баткеримов, Алишер Козуев, Рыспек Атажанов, Улан Бакасов, Карим Ханжаза, Айбек Алтынбеков, Руслан Жакышев, Сүйүнбек Өмүрзаков, Тазабек Икрамов, Жалалидин Нурбаев, Чыңгыз Ажибаев, Алишер Эрбаев, Шайлобек Атазов, Элдар Абакиров, Талант Мамытов, Шарапаткан Мажитова, Балбак Түлөбаев, Лейла Лурова, Мурадил Сыдыков, Эрлан Гокулов, Бакыт Тентишев, Исатбек кызы Аида, Камиля Талиевалар. Мыйзам долбоору жеке пайда көрүү максатында тиги же бул милдеттерди чечүүнү сунуш кылган кандайдыр бир магиялык же башка ишенимсиз ыкмалар боюнча кызмат көрсөтүп, жарандардын башын айландырууну жокко чыгаруу максатында иштелип чыкты. Талкууда эл өкүлдөрү суроолоруна жооп берип жатып, демилгечилердин бири Марлен Маматалиев ар кандай көз ачыктык кызматын көрсөтүп, элди алдоо ыкмалар өтө көбөйүп кеткен. Биз ошолордун баары жарнама бербесин деп жатабыз. Анын аркасы менен келип эле кайра кыйналып турган элди алдоо көз боемочулук болуп жатат. Төлгө салып алдабасын, аферисттерди жок кылалы деп жатабыз, деген ал. Депутаттар Элвира Сурабалдиева, Исхак Масалиев мыйзам долбоору боюнча айрым жагдайларды тактап аны колдой турганын билдиришкен. Депутат Дастан Бекешев жарнама жөнүндө мыйзам 98-жылы кабыл алынган, ошондон бери жаңыланбай учурдун талабына жооп бербей калганын белгилеп, бул өзгөртүүлөр да толук кандуу иштеп кетеринин күмөн санаган.
Ал жумушчу топ түзүп жарнама жөнүндө жаңы мыйзам долбоорун иштеп чыгууну сунуштаган. Ал эми эл өкүлү Гүлшаркан Култаева жогорку билими барлар гана психологиялык кызмат аткарсын деген сунушу эмнеге эске алынбаганын сураган. Марлен Маматалиев бул сунуш мыйзам долбоордун концепциясына туура келбей калганын белгилеп, кийинчерээк аны мыйзамга кошуу боюнча чогуу иш алып баралы деген пикирин айткан. Талкуу соңунда мыйзам долбоору экинчи окууда колдоо тапкан. Жыл соңуна чейин Камбар ата биргесинин курулушуна даярдык жыйынтыкталат. Камбар ата биргесинин курулушуна даярдык иштер жылдын этегинде жыйынтыкталат. Бул тууралуу энергетика министрлиги билдирип, эмне иштер жасалганын тизмектеген. Энергетиктердин негизги максаты жыл аягына чейин даярдык иштерин бүткөрүү. Камбар ата биргесинин курууга багытталган даярдык иштери 2 жылга пландалып, анда көпүрө салуу, суунун нугун буруу, туннель казуу, жол салуу жана аны бетондоо, электр зымдарын тартуу жумушчулар үчүн убактылуу лагерь куруу каралган деп жазылат маалыматта. Учурда аткарылган иштер Бишкек-Ош-Унаа жолунун 318 чакырымынан Камбар ата биргес участкасына кирүүчү жолдун номер 2 кесилишине чейинки 5,6 чакырым жолдун 2,8 чакырымына бетон төшөлгөн. Транспорттук тоннелдин жалпы узундугу 1388 метрди түзөт. Учурда бир тарабынан 64 метр, экинчи тарабынан 5 метр казылып бүттү. Электр зымдары тартылып, 9 мамыча орнотулган. Көмөк чордон курулуп, жолдорго топурак жана таштарды төшөө иштери жүрүп жатат. Нарын дарыясынын агымын буруу үчүн дамба орнотулууда. Көпүрөнүн курулушу боюнча берилген алдын ала долбоордун негизинде көпүрөнүн таяныштары даярдалууда. Курулушчулар үчүн убактылуу лагерь курулууда. Белгиле кетсек, КЭСтин болжолдонгон кубаттуулугу 1860 мегаватт, жылына 5,6 миллиард киловатт саат электр энергиясы өндүрүлөт. Плотинанын бийиктиги 256 метрди түзүп 5,4 миллиард куб суу топтолот. Толубай Бакасовдун ден соолукту чыңдоо борбору Кытай элдик ыкмасы менен гайморит, грыжа, артрит, остеохондроз, куяң, тизе муун, простатит ооруларын дарылоо жана кан айлануу системасын жакшыртуу. Гайморитти дарылоо ыкмасы мурун көңдөйүндөгү ириңдерди жибитүү үчүн от жагуу, грыжа, остеохондроз, тизе муун жана суук тийген ооруларды дарылоо ыкмасы. Ооруган жерге гандин же жөнөкөй тил менен айтканда дары чөптөргө сугарылган таякчалар менен массаж жасоо. Андан кийин от жагуу. От жаккан соң атайын табигый чөптөрдөн жасалган дары майларын шылап, денедеги токсин, туз жана вирустарды чыгаруу. Келип 100% кепилдик менен ден соолугуңузду чыңап кетиңиздер. Кененирээк маалымат алуу үчүн экраныңыздардагы номерге кайрылыңыздар. Раиси менен коштошуу зыйнатына Кыргызстандын Бакыт Төрөбаев катышты. Тик учак кырсыгында набат болгон Ирандын президенти Эбрахим Раиси менен коштошуу зыйнатына Кыргызстандан министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев катышты. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Тегеранга президенттин тапшырмасы менен барган Төрөбаев Ирандын элине Кыргызстандын жетекчилигинин атынан көңүл айтты. 22 майда президент Жапаров Ирандын Кыргызстандагы элчилигине барып, элчи Голам Хосейн Ядегари менен жолугуп көңүл айткан. 22 майда Тегеранда тик учак кырсыгында набат болгон президент Эбрахим Раиси, тышкы иштер министри Хосейн Амира Абдуллахаян жана башка расмий адамдар менен коштошуу зыйнатына миңдеген адам чогулган. 5 күндүк аза күтүү жарыялаган жогорку руханий лидер Аятолла Али Хаменеи Тегеран университетинде өткөн иш-чаранын башында турду. Иранды 2021 жылдан бери башкарып келген Эбрахим Раиси баштаган Ирандын жогорку кызматтагы адамдары 19 майда тик учак кырсыгында каза болгон. Сөөгүттөр эртеси күнү табылган. Раиси жана Ирандын тышкы иштер министри Хосейн Амир Абдуллахиин, Чыгыш Азербайжан провинциясынын губернатору Малик Рахмати, Аятолла Мухаммед Али Хашем, президенттик күзөт кызматынын өкүлдөрү жалпысынан 8 киши бараткан тик учак Азербайжан менен чек арадан кайтып келатканда байланышка чыкпай калган. Тик учактын кыйроосунан эч ким аман калган эмес. Иранда президенттик шайлоо 20-июнга белгиленген. Акылбек Жапаров Сколтехтин өкүлдөрүн кабыл алып билим берүүнү талкуулады. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Сколково илим жана технология институтунун коммуникациялар жана коомчулукту өнүктүрүү боюнча вице-президенти Алексей Ситников менен жолукту. Бул тууралуу өкмөттөн билдиришти. Жолугушууда билим берүү жана илим системасынын чакырыктарына жана муктаждыктарына ыкчам жооп берүүгө мүмкүндүк берген инновациялык башкаруу практикасын жана моделдерин киргизүү маселелери талкууланган. Тараптар ошондой эле ата мекендик жошторду өнүктүрүү үчүн кеңейтилген мүмкүнчүлүктөрдү түзүүчү алдыңкы компетенцияларды жана технологияларды өнүктүрүү борборун уюштуруу маселесин карашты. Жыйынтыгында биргелешкен долбоорлор боюнча анын ичинде жаңы долбоорлорду жана демилгелерди ишке ашуунун алкагында кызматташууну арттыруу багытында макулдашууга жетишилди.
айдоочунун эреже бузганын сүрөт видеого тартып жөнөтүүгө болот. Номерлери мындан ары жарандар жол эрежелерин бузгандардын видео сүрөттөрүн кабарлай алат. Бул тууралуу жол кыймылы коопсуздугу камсыздоо башкы башкармалыгы кабарлады. Маалыматка ылайык, кайрылуулар 0777 102 102 WhatsApp номери аркылуу күнү түнү кабыл алынат. Жарандар көчөлөрдө туура эмес токтотулган унааларды, жол тыгындарын, кырсыктарды, мас айдоочуларды жана башка жол эрежелери бузулган фактыларды көрсө, түз ушул номерге сүрөт жана видео жөнөтүп койсо болот деп жазылган маалыматта. Ошондой эле кайрылууну алган кызматкер тийиштүү чараларды көрүп, аны жөнөткөн адамга жообун бере турганы кошумчаланды.